Достор, бул сабакта float сыпатын колдонууну улантабыз. Өткөн сабакта билебиз достор, бизде ушундай бир күлкүлүү феномен келип чыккан болчу. Ушул жердеги background colorду көрүп турасыздар, күрөң түс менен, күрөң эмес, боз түс менен боелгон. Келиңиздер аны көзгө көрүнүктүү болуш үчүн ушул backgroundды өзгөртүп кетелик. Мен оюмча бул main header болуш керек, азыр карай кетелик коддон. Достор, бул main header экен. Келиңиздер ошонун background color деген сыпатын азыр red деп кызыл түскө боеп коелук. Кыскасы бизде ушундай проблема пайда болуп чыкты. Биз ушуну азыр оңдошубуз керек, достор. Биз билебиз, достор, өткөнкү слайдтардан карап өткөнбүз. Кайсы бир float элементи кайсы бир контейнердин ичинде пайда болгондуктан, ал пайда болгон элементтин башкача айтканда мындай жалпы агымдан сурулуп чыгат экен дагы. Анан ошонун эсебинен height деген, биз көрүп турган, ушул жерде көрүп турган height деген сыпат ишке киришпей калат экен, достор. Ошондуктан биздин проблемабыз ушул height'ты кайра иш жүзүнө алып келиш. Ошондуктан аны чечиш үчүн негизинен төмөндөгү жолдорду колдонушат. Бул clear деген сыпатты колдонуу, бирок ал clear деген сыпатты кайсы бир ушул контейнерге тиешелүү болгон бир элементке колдонушубуз керек. Ал үчүн келиңиздер, мен index.html'ге барып, ушул h1 менен nav теги орун алган жерге дагы бир контейнерди ачып алам. Келиңиздер, div деп ачып алайын. Ага кайсы бир классты берем, достор. Clear деген классты берелик. Андан кийин, эгерде мен бул жака тест деп жаза турган болсом, биз көрүп турабыз, биздин контент ушул мындайча айтканда ушул контейнердин ичинде пайда болду дагы. Анан ал контейнердин ичинде кайсы бир контент пайда болгон болсо, float болбогон, ал жакта бизде ушундай төмөндөгүдөй эффект болуп, биздин мисалы background color'убуз жакшыраак түрдө колдонулуп калды. Бирок албетте биз муну коддо калтырбайбыз, достор, муну алышыбыз керек. Муну сактайбыз. Биздин проблема дагы деле турат. Эми ошону чечиш үчүн келиңиздер, биз азыр CSS'ке барабыз. Бирок достор, улантардан, ушунун баардыгын улантардан мурда келиңиздер, биздин ушул контейнерибиздин узунун мурун 1200 пикселге койгон болчук. Бул бир аз өтө чоңураактай сезилип жатат. Ошондуктан келиңиздер, өйдөгө барып, ошол контейнер логунун туурасын 1000 пикселге чектейлик. Ушундай бир аз ичкерээк болуп көрүнүшү үчүн. Муну бир аз 90%ке чоңойтуп алам браузерди. Азыр биз ылдыйга чөөрдө жанагы проблеманы чечебиз, достор. Ал үчүн жанагы биз жаңы эле атап өткөн clear деген элементке кайрылабыз. Анан ал жака төмөндөгү нерсени жазсак болот. Clear деп туруп, бул жакта left, right, none дегендер бар. Биз both'ты таңдай турган болсок, башкача айтканда бул дагы жанагы h1 жана nav'тын айынан келип чыккан проблеманы жокко чыгарат, достор. Эгерде биз муну сактай турган болсок, башкача айтканда ушул элемент дагы мындайча айтканда float сыяктуу болуп калат, бирок анын тегеректеги баягындай башка элементтерге тийгизген таасирин жокко чыгарып салат да. Ошондуктан бул дагы чечим болуп эсептелет, бирок бул аркылуу, достор, биздин кодубузда ушундай керексиз HTML пайда болуп калды. Ошондуктан мындан дагы жакшыраак кийинки жол бар, достор. Мунун баардыгын комментарийге алабыз дагы. Анан мен силерге азыр кийинки жолду көрсөтөм. Ал үчүн биз аталык элементке барабыз, ушул main header деген. Анан бул жака бир кайсы бир clearfix деген классты берип өтөбүз, достор. Анан биздин CSS'тен ушул clearfix'ке кайрылабыз. Ал жактан, достор, жөн гана кайрылбастан биз кайсы бир псевдо элементке кайрылабыз. Башкача айтканда, биз жанагы HTML'дын ичинде div деген аныктаманы
кылбастан биз CSS'in ичинде кайсы бир псевдо элементти ачуунун жардамы менен ошол псевдо элементти манипуляция кылып биздин флоутторду жанагы HPR nav'тын флоутторун жокко чыгарып height же болбосо ушул background colorдун туура боелушун көздөп жатабыз. Ошондуктан келиңиздер бул жака clearfix after деген псевдо элементти тандап алалык. Биз билебиз ушул clearfix after деп жаза турган болсок кош чекит менен ушул clearfix деп аталган контейнердин ичине анын эң аягындагы мындайча айтканда туунду элементи катары бир элемент пайда болот. Анан биз ал элементке төмөнөйдөй кылып кайрылсак болот, clear деп туруп бас десек болот. Анан биз билебиз, эгерде биз ушул after элементине контентти көрсөтпөй турган болсок, анын эч кандай пайдасы болбойт. Ошондуктан биз бул жака дагы эгер контент өзү пустой, бош боло турган болсо дагы аны көрсөтүшүбүз керек. Ушундай пустой белги менен. Андан сырткары достор, псевдо элементтер булар inline элементтер болот. Ошондуктан биздин clear деген сыпатыбыз бир гана блок элементтерине иштегендиктен биздин ушул after псевдо элементибизди display блок деген стиль аркылуу аны мындай нормалдуу режимге блок элементине айландырабыз. Аны сактай турган болсом достор, биздин ушул clearfix'тин ичинде азыр бияктан карасак болот. Азыр мисалы бизде main header деген бар, ал ошол эле учурда clearfix деп аталат. Анан биз бул жакта көрдүңүздөр, биздин кайсы бир after деген элементибиз HTML'де пайда болуп калды. Биз аны CSS'ин ичинен управлять этип жатабыз. Башкача айтканда, бул жара аркылуу биз жанагындай div деп жазып отурбай биздин кодубузду булгаган жокпуз. Анткени эгерде бир нече, мисалы бир sub болуп, анда бир нече баягындай строка эмес, сталбестер боло турган болсо, биз жанагындай divтерден бир нече жолу аныктап, анан кыскасы кылып башыбыз айланмак да. Ошондуктан ушул clear'ди колдонуунун жеңил жолу жана ушундай күркүмүчтүү феноменди жокко чыгаруунун бирден бир жолу ушул clearfix деген лайфхактардын бири болуп эсептелинет. Анан достор, дагы айта кете турчу нерсе, мен кылып аткан нерселер силерге аябай эле бир түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бул эмне кылып атат деп таң калышыңар мүмкүн. Эми бул флоттарды өтүүнүн негизи бул ошол эски код же болбосо ушундай кайсы бир жерде clear эмес флоттор колдонулган кодду көрүп калсаңыздар, ошо менен силер тааныш болуп, ошо менен иштей ала тургудай абалда болушуңарды каалап, ошону өтүп жатабыз. Буюрса кийинки сабактарда бул ошол флотторду бүткөндөн кийин мындайча айтканда ушул жайгаштыруулардын жаманбап жолун CSS Grid'ди жана Flexbox'ду өтөбүз. Ал жакта бардыгы жеңилирээк жана түшүнүктүүрөөк болот. Келиңиздер достор, биз буну бардыгын жасап бүттүк. Келиңиздер биздин ошол red дегенди ушул жердеги кызыл background color'ду жокко чыгарып коелук кайра, бардыгын ордуна келтирип. Аны ордуна келтире турган болсок, биздин боз background color'убуз тийиштүү түрдө ушул арткы фонду боеп койду. Кыскасы, биз сиздер менен бул жакта clearfix деген лайфхакты ушул nav жана h1-деги флоттордун негизинен пайда болгон ушундай түшүнүксүз жүрүм турумду ордуна алып келиш үчүн колдондук десек болот. Буюрса кийинки сабактарда ушул clearfix менен кайсы бир мындайча айтканда флотторду сайтыбызга тиешелүү болгон флотторду жасап өтөбүз.